күйөөм мени каалабай калды, 1 ай болду, эмне кылам деген суроо келиптир. Эгерде эркек аялын каалабай калса, эмне кылыш керек? Аялдар биринчи эң чоң катаны кетирет. Как будто ничего не было жүрөрүт. Как будто бул норма. А ичинен сызып, ойлонуп, ыйлап, кысталып жүрөрүт да. Ай бир жериң оорусаң, докторго барасың да, врачка көрүнөсүң, анализдер тапшырасың. Ошондой эле төшөк маселеси бул чоң оору. Эгерде ал жерде болбой атса, демек силердин үй бүлөңөр ыдырап атат. Демек бир жери ооруп атат. Көрсөтүш керек, ойлонуш керек, билим алыш керек, аныкташ керек, чечиш керек бул маселени. Өзүңөргө өзүңөр чындыкты айткыла. Мени каалабай атат, демек себебин издешим керек, табышым керек, түшүнүшүм керек. Ичиңерден эле кыйналып жүрөрбөй. Экинчи, бул эркек аялды каалабай калса, биринчи ирет эмне өзгөрүлөт? Өздүк баа өзгөрүлөт. Аял өзүн аял сезбей калат. Аял өзүн сүйүктүү сезбей калат. Аял өзүн керектүү сезбей калат, баалуу сезбей калат. Самооценка, өздүк баа түшүп кетет. Ошон үчүн отуруп алып листочкке бир кагазга жазгыла. Мен өздүк баамды эмне көтөрөт деп. Ар бир аял үчүн бул өзгөчө. Мисалы, кээ бирөөнө өздүк бааны шопинг көтөрөт, бир нерсе алса көтөрөт, кээ бирөөнө өздүк бааны курбулары менен барып бир жака отуруп келсе көтөрөт. Жазгыла. Мен өздүк баамды эмне көтөрөт? Мага өзүмө ишенимди эмне берет? Жаңы окуу берет балким, жаңы образ ойлонгула. Үчүнчү, билим алгандан кийин, себебин түшүнгөндөн кийин, туура чечим чыгарып, чечүү жолдорун ойлонгула. Чечүү жолдору миллион, себептери миллион. Ар бир үй бүлө бири-бирине окшош эмес. Ошон үчүн бул жерде дагы аябай мындай аккуратно, туура кыймыл аракет жасап, бул маселени чечип алсаңар болот. Анан өзүнчө эле отуруп эле страдать этип, ыйлап, ошентип жылдап жашаган адамдар көп. Же убактылуу болот, анан өтүп кетет, анан нормально кайра жатып калабыз, анан кайра 3 айдан кийин кайра жатпай калабыз. Эмне себептен деп эле баштары катып жүргөн айымдар көп. Могу китебимде сүйүү тууралуу көп жазылган, мамиле тууралуу көп жазылган. Андан тышкары премиум курсунда дагы мамиле тууралуу аябай көп. Келип окусаңар болот, башыңарды катырбай келип билим алгыла.